эми гарантия бере алат. Мурда балалуу болгон айымдаргачы мен барып көрдүм, жыйынтык болбойт экен. Ондо мен ошол клиникага барып эле чаң тополоң кылып видео тартып чыгармакмын. Мага окшоп көптөн бери бала күтүп жүргөн дагы айымдар көп экен. 9 айым жатыптыр эле, келин 9 келин. Аларда дагы такыр жыйынтык болбоптур. Мени өкүндүргөнү мындай жыйынтык болбогондон дагы менин ден соолугум кетти да. 4төн 5тен укол алып аттым. Акырында жыйынтык болбой калган өкүндүрөт экен. Негизи бизди өздөрү чакырышкан, кайра чалып, жазып, эми Кудай бербей аткан баланы ушулар бермек беле. Жок, силерден жыйынтык чыкпайт деп кетирип коюшкан жок да. Бизге үмүт берип коюшту. Саламатсыздарбы, жалпы биздин катталуучулар, бул Солото YouTube каналыбыз Жылдыз Тайм рубрикасы. Бүгүн дагы өзгөчө бардыгыбызга белгилүү блогер айымдардын катарын толуктаган бизнес-вумендердин бири айтырган менен Буйруса Майыккурабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Куш келипсиз. Рахмат, куш көрдүк. Ден соолуктарыңыз жакшы? Ден соолуктарым сонун жакшы. Жакшы. Бүгүн Буйруса дал ушул ийгиликтер туурасында, андан сырткары дагы Майыккуралы. Анан алгач эле биз ушул өзүңөрдүн кеңсеңерди дагы чоңойтуп жатканыңарды көрүп алып аябай сүйүндүк. Бизнес аябай жакшы жүрүп аткан окшойт. Ооба, жакшы. Буйруса. Чоңойткон жокпуз, башка жака көчтүк. Жаңы жер алдык. Жакшы. Демек, азыркы учурда дагы дал ушул чырак, ал жактан көптөгөн кыздарды үйрөтүп жатасыңар. 1 жылдан ашык убакыт болуп калды. Деги эле канча кызды окутуп чыгара алдың? 1 жылдан ашты, бирок точносын билбейм канча кыз экенин. Жалпысынан 1 жылдын ичинде Бишкектин өзүнөн эле бир 16 подгруппа чыгардык. Азыркы учурда 16-чы подгруппа окутуптур. Ошол группа менен эле аныктай алам. Демек, 16-чы группаны бүтүрүп атам деп калдың. Талап күчтүү болуп аткан окшойт деги эле. Көбүнчөсү кайсы жаш курактагы айымдар кызыккандар? Жаш курактар именно бир жашты айта албаймын. Тактап 16 жаштан 50-60 жашка чейинки айымдар аралашып окуй беришет, чогуу кичине болушуп. Баары эле кызыгат экен, айымдардын баарысы эле кызыгат экен, келип атышат. Тез убакыттын ичинде жыйынтык көрсөткөндөр дагы көп окшойт. Ооба. 3 сааттын ичинде эле жыйынтык көрсөтүшөт. Сабакка келген күнү эле теория болот, теориядан кийин дароо практика болот. Сөзсүз түрдө бизде практика болгондугу үчүн дагы балким жыйынтык болуп жатат деп ойлойм. Жакшы. Айтырган, анан дагы азыраак күн мурда эле Instagram желесинде сенин ушул азыркы тапта болуп жаткан маселени козгоп чыкканыңды көрдүк. Бул албетте кайсы бир клиникага болгон нааразычылык десек болот. Ал жака кайрылууңдун себеби башынан баштап айтып берсеңиз. Негизи мен ал маселе боюнча мындай чыгайын деген таптакыр оюм жок болчу. Эгерде андай оюм болгондо мен ошол клиникага барып эле чаң тополоң кылып видео тартып чыгармакмын. Кокустан эле болуп кетти. Менин катталуучуларым бар, менде көпчүлүк айымдар да. Анан арасында мага окшоп көптөн бери бала күтүп жүргөн дагы айымдар көп экен. Анан ошол айымдардын арасынан суроолор келип баштады. Ошол клиниканын атын атап, кандай карайсың, ошол жака барып көрдүңөрбү? Ошол боюнча кененирээк айтып бере аласыңбы депчи. Анан мен болгону ал жака барган киши катары, ал клиниканы көргөн, билген киши катары, кардар катары мен өзүмдүн оюмду айттым. Мен барып көрдүм, жыйынтык болбойт экен. Билбейм, балким болот. 100 айымдан 1 айым болушу мүмкүн экен. Бизге деле ошентип айтты. Анан кандай айымдар болушу мындай көбүрөөк мындай эме гарантия бере алат. Мурда балалуу болгон айымдаргачы. Мурда балалуу болуп, бирок ушундай дагы эме болот го, мындай айымдар арасындачы биринчи төрөп, анан ошол боюнча бир 5-6 жыл төрөй албай калып, төрөй албай кыйналгандар да болот го. Ошондой айымдар төрөшү мүмкүн экен да. Анан бизге окшоп көптөн бери таптакыр болбой жүргөндөрдү балалуу кылуу кыйын окшойт деп ойлоп койдум. Анан мен ошентип өзүмдүн оюмду айтып чыккандан кийин эле менде жыйынтык болбоду депчи, анан
мага деген аябай көп. Бонус бул супер фишка. О байланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. О бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Айымдар жазышты. Аябай көп, өзүңүз деле көрдүңүз болуш керек. Анан бир сториске чыгарайын десем, сторисим толуп кетчүдөй. Анан баарын бириктирип туруп эле чыгарып койдум. Дагы чыгарбай калгандарым дагы бар. Кааласаңыздар сиздерге деле көрсөтөмүн. Кээ бир айымдардын жазгандары мага ушунчалык катуу тийди. Жанагы көп жылдап Москва, Орусияга барып, пол жууп иштеп, ушунчалык кыйналып тапкан акчасын ошол клиникага берген экен. Жада такыр болбоптур. Ал айым менен дагы кошо 9 айым жатыптыр эле, келин 9 келин. Аларда дагы такыр жыйынтык болбоптур. Мени менен деле кошо жаткандар болду. Алар мага айтырган, сен ошол клиникадан көрдүк, сенде эмне болду, жыйынтык болду деп алиге чейин жазып атышат. Аларга жазсам, аларда дагы жыйынтык болбоптур. Анан мени өкүндүргөнү, мындай жыйынтык болбогондон дагы менин ден соолугум кетти да. Аябай күнүнө 4-5 укол алып аттым. Анан толуп кеттим, шишипчи. Анан курсагым аябай чыгып кетти, жана курсакка укол беришет экен. Анан ошол ден соолугуң эле кетет экен. Анан акырында жыйынтык болбой калган, өкүндүрөт экен. Акчасынан дагычы ошол эми карапайым эл дагы мындай билсин деп атам да. Эми өздөрү билет, мен барбагыла деп айта албаймын. Өздөрү ушунча эми отзывды көрүп, ушунчалык жаман отзывдарды көрүп, өздөрү чечим чыгарышат. Ал клиникага барабы, барбайбы. Мен болгону өзүмдүн оюмду айттым. Мен ал жака барган кардар катары мен өзүмдүн оюмду айтканга акым бар да. Ошол. Ал жакта ким сунуштады эле? Ал жакты бизге эч ким сунуштаган эмес. Мен ал клиника боюнча маалыматым да жок болчу, таптакыр билген деле эмесмин. Мага чалган жок, бирок жолдошума чалышыптыр. Бизди көрүшөт экен да, жанагы балалуу болбой жүргөнүбүздү билишет экен, көрүшөт экен. Анан жолдошума чалып, чакырышыптыр, келип көргүлө. Биздин ошол бир түрк улутундагы киши карайт экен ал жактычы үстүнөн. Анан ошол киши менен жолугуп көргүлө, сүйлөшүп көргүлө дегенден анан жолдошум барып сүйлөшүп, анан бардык да ал жакачы. Негизи бизди өздөрү чакырышкан, кайра чалып, жазып, мага жазган жок, ошол жолдошума жазбаган. Жолдошум жүр барып келели деп анан көрдүк. Негизи биринчи ойлонуп айттым жолдошума деле. Эми Кудай бербей аткан баланы ушулар бермек беле деп анан, бирок баары бир деп бир жагынан ойлойсуң, бир жагынан аракет кылыш керек го деп анан макул көрө береличи деп алардын айткандарын кылып көрдүк да. Дарыларын дагы будильникке коюп алып, убакты саатынан такыр кечиктирбей ичип аттык. Уколду болсо мага жолдошум эме кылат, сайып атты. Негизи эле барганда да ушул болот бардыгы деп гарантия берип, же болбосо буга чейинки жыйынтыктарын дагы бөлүшүп, үмүт берген болуш керек ошончо эле. Ал жака баргандан кийин эле биринчи ал дарыгер сага кандайдыр бир кеңешин берет. Андан сырткары мага чейинки жыйынтыктары менен бөлүшөт. Деги эле бардык нерселерин вроде жакшы эле деп макташат да. Ооба, албетте сөзсүз бар жок жерде жыйынтыктары менен бөлүшөт. Мисалы 100 кишиден 1 киши болсо ошону көргөн эл деле ишенип келет да. Бизге деле барганда жыйынтыктарды көрсөтүшкөн, айтышкан. Анан дуалдардан бери жанагындай жаш балдардын сүрөттөрүн илип коюшкан. Аны көргөндө любой мындай айым деле мындай үмүттөнөт да. Мындай балага жетпей жүргөн бар жок эле айымдарчы. Анан адам бардык айымдар мындай
бала үчүн бар жок нерсеге даяр да, бар жок нерсеге даяр турат. Адамдардын ошол больной точкасынан мындайча айтканда пайдаланышат экен. Барганда эле мисалы биздин анализибизди текшерип, биринчи мындай текшерип, анан сенде жакшы экен, сенде сага мындай сенде болот же болбойт деп айтпай туруп эле дароо жана бухгалтерияга айдайт экен. Ал жакачы бухгалтерияга барып эсептетип келгиле деп эле дароо ошол жакка айдайт. Суммасы мисалга өздөрү сунуштап алып, кайра өздөрү бухгалтерияга жөнөтүп атат. Ооба, өздөрү сунуштап, негизи бизге эме деп чакырышкан, жарнама кылып бергиле депчи. Анан биз жарнамасы жок эле өзүбүздүн акчабызга эле эме жасатайын деп, мындай жыйынтык көрсөтөйүн деп чечип өзүбүздүн акчабызга эле жасаттык. Биринчи эле канча сумма менен башталды башы? Башталганда эле мисалы эң эле айта кетчү нерсе 5 укол жазып берди. Ошол 5 укол $1000 турат экен. 5 укол. Анан ошол 5 уколду учурунда алгыла деди, бирок чындыгында убакыты саатында барып өстөрүнөн алып аттык. Эрте туруп барып. Канча убакыт ал жакта, канча убакыт кетти дейли, канча убакыт бардың? 1-2 айдай кетти окшойт. Демек 1-2 айдын ичинде жалпысынан канча сумма коротулду? Андан сырткары баягы болбой жатканын дагы айтып көрдүңөрбү? Эмне себеп болуп атат деп, себептерин айта кетиштиби? Болбой жатканын ооба айттык, текшеришти, текшерип көрүп мен ойлоп калдым. Текшергенде деле биздин анализибизди көрөт да, көргөндөн кийин бизден жыйынтык чыкпашын билет да аларчы, бирок билип турса дагы жок силерден жыйынтык чыкпайт деп кетирип коюшкан жок да. Бизге үмүт берип коюшту. Болот, сага окшогондон 10 аял болсо, сеникиндей результат менен 10 аял болсо, анда 10-унан 4-өндө болот деди. Анан дегенде кантип эле ошол 4-өнүн бирөөсү мен болбойюн деген ой келет экен. Анан аракет кылып көрдүк. Анан болбой калды. Ошол жалпысынан канча сумма корот? Жалпысынан 400 миңден ашык сом менен айтканда. Ал жакка бирок только доллар менен айтышат экен барсаң. Андан кийин мисалы үчүн адамда үмүт деген нерсени өчүрүп салганда ушунчалык оор катуу тиет го. Бул теманы козгоп чыгыш деле бир аз оорураак болдубу негизи эле? Ооба, акыркы учурлары бул тема боюнча сүйлөшкүм деле келбей калды. Бирок мындай карапайым эл билсин деген ойдо гана айтып атам. Анан албетте өздөрү билет. Барабы, барбайбы, мен барба деп айтпайм. Болгону мен өзүмдүн жыйынтыгым боюнча айтып атам. Мен ал жакка барган кардар катары, ал жакты көргөн киши катарычы. Ошол. Негизи эле бул клиника деп атабыз. Кайсыңыз экен? Эми ачык эле айтканда Анкалаев деп көпчүлүгүбүзгө популярдуу болгон. Ал жакта отзывдарды дагы көрсөң, жалаң гана жакшы нерселер. Эми блогер катары дагы ошол ичиндеги нерсени айтып чыктың. Ал жактан бир реакция болдубу? Ал жактан отзывдар чындыгында сонун. Анан бизде болбой калгандан кийин жана комментарий кирип жазайын десең, эми жалаң өзүнүн гана катталуучулары комментарий жаза турган кылып, сырттагы кишилер жаза албай турган кылып коюшуптур. Албетте анан сонун комментарийлер болот. Балким ачып койсо, андай болушу мүмкүн эмес болчу деп ойлоп калам. Ал жактан болду, өздөрү айта алышкан жок, бирок башка бир эл тааныган эле бир айым аркылуу мага жооп берип жатышат. Ортого салып. Ошондой окшойт, ортого салып балким. Негизи эле азыркы учурда эми заман талабына ылайык кээде ошол нерсеге мажбур болгон үчүн барасың да ал жакка. Ооба, сөзсүз. Анан ал клиникадан дагы башка клиникаларга кайрылайын деген нерсе пайда болдубу же болдубу? Андан кийинби? Дал ошол. Болот албетте. Ага чейин деле барганбыз. Бизге катуу тигени, бизге жанагы сүрөттөрдү коюп, отзывдарды көрсөтүп, үмүт бергени болду да. Биз буга чейин деле башка мындай клиникаларга барганбыз. Алар бизге аларга окшоп жасап көргүлө, мынтип көргүлө дебей, мындай ачыгын айтышканда, болбойт деген сыяктуу айтышыпчы, болушу кыйын, силердин результатыңар мындай
жаманыраак деген сыяктуу болупчу, мындай үмүт берген эмес да. Наоборот, ошентип ачыгын айтып эле адамды үмүттөндүрбөш керек деп ойлойм. Эми азыр биз дагы айта кетели, эгерде дал ушул клиника тараптан дагы экинчи тарап өздөрүнүн оюн айтууга мүмкүнчүлүк бере алабыз, албетте. Анткени ар бир эле айым бул бала жатын жыттагысы келет эмеспи. Ошондуктан айтырган дагы да болсо сенден сурагым келип турат, деги эле ушул клиниканы тандадың, андан сырткары башкалар дагы барып көрдүң, айымдардын дагы оюн уктуң. Эми алдыда кандай кадамга дагы барсам дейсиң? Дагы да ушундай запко жеген айымдардын маселесин козгоп чыга берем дейсиңби, же кандай? Мен эми мындай жыйынтык, мен мага окшогон айымдарды көрдүм да. Эртерээк мен ошол өзүм көксөгөн жыйынтыгыма жетип, мен кантип менде кандай иштер аркылуу мен ошол жыйынтыкка жеткеним тууралуу мен дагы мага окшогон айымдарга бөлүшкүм келет. Анан ошол негизи мынтип айтып чыгайын деген оюм деле жок болчу. Аргасыз болдуң. Аргасыз болдум. Демек, буйруса дагы жакшы тилек жарымыбыз дейт, жакшылап ниет кыла берели, Кудай берерин унутпасын дейли. Бул теманы деле улам-булам козгой берген көрүүчүлөрүң да бар, көрөрмандарың да бар, күйөрмандарың да бар. Алардан ушу суроо талабы деле адамды кыйнап салса керек. Жок, именно катталуучуларым, жанагы комментарийде жазган адамдар ар кандай сөздөр жазса, мен аларга такыр мындай көңүлүмө албайм. Себеби алар мени жакындан билбейт, жакындан тааныбайт. Бирок жакын адамым, таанып жүргөн адамым, мындай жанашып отуруп алып сүйлөшсөк, анда ал нерсени көтөрө албайм. Ал тема тууралуу жакыным менен сүйлөшкөндө көтөрө албайм. Мындай тааныбаган, бейтааныш кишилер айтса, мен ага такыр көңүлүмө албайм ал нерсени. Жолдошуң тараптанчы кандай ой пикирлер болуп атат? Жолдошум экөөбүз ал маселени көп деле козгобойбуз. Буюрса бардык нерсеге жакшы ниет кылып туралы, айтырган. Бүгүн ошол өзүңдүн көтөрүп чыккан тема туурасында талкуу кылалы, маек куралы деп чакырганыбыз болду. Сизге чоң рахмат. Сиздерге дагы рахмат. Анан айымдарга кандай кеңеш берет элеңиз? Ушул бир кеңештериңиз менен анан жыйынтыктайлы. Өзү каалаган жумуш менен алек болушсун, өздөрүн сүйүшсүн, өздөрүн карашсын, эң негизгиси эркин, өзү сүйгөн кесип менен алек болушсун. Кесип дегенде сөзсүз эле бир жерге офиске барып иштеш эмес, балким тамак жасап, бактылуу аял болуп, бакытты сезип жашашсын демекчимин.